учурда мамлекетибизде ошо 12 жылдыкка өтүү боюнча реформа жүрүп башталды. Бул жалпы жарандар, өзгөчө ата энелер тараптан колдоого ала турган демилге деп эсептейм. Биз айрым бир кемчиликтердин албетте болушу мүмкүн, кыйынчылыктардын болушу мүмкүн. Бул жерде биз демилге көтөргөн министрликке, же болбосо тиешелүү бийлик жетекчилерин гана силер ушундай демилгени көтөрдүңөр, эми силер ишке ашырышыңар керек деп мындай бир сын айтып эле байкап карап турбастан, тескерисинче биз демилге өтө бир мезгил талап кылган демилгеби, демек биз да колдоого алып, биз да кубатташыбыз керек. Тийиштүү жерде биз дагы өзүбүзгө тиешелүү болгон жумуштарды жасашыбыз керек. Мен ата эне катары айтайын, менин балдарым бүгүнкү күндө чет өлкөдө билим алып атат. Ошо мектепти бүтүрүп аткан мезгилде бир жылын уттурганын мисалы мага окшогон ата энелер баары эле билебиз да. Ошо чет өлкөгө барган мезгилде аларда ушул бир формалдуу ушул документ маселесинде көйгөй жаралды. Мен ойлойм, мындан кийинки бүтүрүүчүлөрдө бул маселе болбойт. Анткени 200-гө жакын мамлекетте ушу чет өлкөгө чыгуу мүмкүнчүлүгү бар болсо, анын 150-сү бүгүн 12 жылдык билим берүү бүтүрүү деңгээлинде окуу документтерин беришет да. Анан эми ата эне катары биз эсептеп көрө турган болсок, бул жерде эч кандай бир ашыкча билим албайт экен, ашыкча убакыт коротпойт экен. Мисалы 0 классты эле 1 деп атап туруп, ал эми 11 классты 12-ге жылдырып коюп атат да. Анан экинчиден дагы бул жерде колдой турган нерсе балдардын кесиптик даярдыгына, балдардын турмушта кайсы бир тармак боюнча адис болуп чыгышына басым жасалат деген демилге болуп атат. Муну мен ойлойм, мисалы ошол эле кесиптик билим берүүнү жеке окуу жайларга барып акча төлөп бүгүнкү күндө окуп атпайбы биздин жаштарыбыз, ошол эле тигүүчүлүк болсун, ширетүүчү болсун, ашпозчулук болсун. Мектеп өзү ошол нерсени мектеп курсунда даярдап коебуз деген бул абдан алкоого ала турган демилге болуп атат. Ошондуктан мен жалпы коомчулукту, ата энелерди чакырып кетем. Биз бул демилгени өзүбүзгө тиешелүү тарабынан колдошубуз керек. Айрым кемчиликтер бар болсо, ага өткөн мезгилде албетте тоскоолдуктар, кемчиликтер болот. Ал нерсени түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек.